Таш evde таасирдүү тууганың болса, мамлекеттин жерин дээрлик бекер алса болоруна инандык. Бүгүн биз Кара Суу районундагы Жоош айыл өкмөтүндөгү таң калыштуу окуя тууралуу айтып беребиз. Бул жерде ижара акысы бирөөлөр үчүн миллиондор болса, башкалар үчүн бир түшкү тамактын баасында эле. 2024-жыл. Жоош айыл өкмөтү. Казбек Ташиев, Камчыбек Ташиевдин иниси. Ал бул аймактан жалпысынан 32 гектардан ашык жерди ижарага алат. 6 гектардан ашык жерде асфальт бетон заводу үчүн, ал эми 26 гектарды кум шагыл казуу үчүн. Эми эң кызыгына келели. Казбек Ташиев ижара акысына 1 гектар үчүн болгону 3000 сом төлөйт. Ооба, туура уктуңуз. Жылына болгону 3000 сом. Ал эми Кара Суу районунун башка аймактарында ишкерлер кум шагыл казуу үчүн 1 гектарга жылына 250 миң сом төлөшөт. Демек, Ташиевке берилген жердин баасы башкаларга караганда 80 эседен ашык арзан болуп жатат. Мамлекеттик бюджетке канча миллиондор түшпөй калды? Бул катардагы арзанчылык эмес. Мындай төмөн баа Камчыбек Ташиев бийликте турганда Казбек Ташиевдин кысымы астында белгиленген. Бирок маселе муну менен эле бүтпөйт. Бул иштеп жаткан асфальт бетон заводунун бир дагы тиешелүү уруксат берүүчү документтери жок. Бул фактылар коррупциянын белгисиби же тууганчылыктын кезектеги жемишиби? Мамлекеттик мүлктү мындай баада ижарага берүү элдин ырыскысын уурдоо эмеспи?